Жаңы күндүн келишин ырастаган Нооруз майрамы Жети Өгүз районунда да жылдагыдан өзгөчө белгиленди. 13 айыл аймактын ар биринде улуттук каада салт, үрп-адат көрсөтүлүп, Нооруз шаңдуу өттү. Район акими башында турган Гербен алгач Ырдык айыл аймагында болду. Гербенди айлели тосуп алып, майрам шаңы башталды. Райондун борбору болгон Кызыл Суу деле өткөрбөстөн эми өтчү ар бир айыл өкмөттө, бирок Нооруз кербенин жүргүзүп, эл журтубуздан кабар алып, жеринде куттуктап, ар бир айыл өкмөткө барып келели деп ошондой чечип, ошонун алкагында алдыңыздарга ушу куттуктаган келип отурабыз. Эң оболу баарыңыздарды, урматтуу Медер Кирович, сиздин жетекчилигиңиз астында мына ушул Ырдык айыл өкмөтүндөгү ар бир жаранды, ар бир биздин тургунубузду, деги эле Ырдык айыл өкмөтү эмес, жалпы Жети Өгүз районундагы ар бир биздин калкыбызды бүгүнкү Нооруз майрамы менен ушул Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жалпы аппараттын атынан, коомчулуктун атынан, жеке өзүмдүн атынан баарыңыздарды ушул Нооруз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Күн менен түн теңелип, жаңы күн келди деген түшүнүк абалдада Нооруз күнү айтылып келет. Улустун улуу күнү Жети Өгүздө кызыл бороз салынып, 97 жаштагы согуштун ардагери элеттиктер менен эгин экти. Ата-бабалардан кызыл борозду салабыз деп бардык. Примерде илгери эрте келип жаз. 8-нчи аялдардын күнүндө дагы кызыл борозду салганбыз. Ошондо кызыл байрактарыбызды алып, жанагы кызыл тазыл болуп, барып көтөрүп, желектерди көтөрүп алып барып, жакшылап. Чоң майрам өткөрсөлөк да ошо кызыл борозойда. Кудай жакшылык берсин. Жаңы жыл жалгасын, эски жыл колдосун. Бул биздин чоң майрам айланайын Жети Өгүздүктөр. Өрүшүбүз даңгы толсун, жайытыбыз малга толсун. Амин. Амин. Район борбору Кызыл Суу айылында кыргыз айылы түптөлүп, каз катар ак өргөлөр көтөрүлдү. Майрамдын урматына эмгек алдыңкылары айыл аймагы тарабынан сыйланды. Бул күнү ар улуттун мейман достугу даңазаланып, улуттук тамак аштар көргөзмөсү, каада салттар уюткулуу элдин ынтымагынан кабар берип турду. Бүгүн эми бул ата-бабабыздан калган улуу майрам. Буну жараткан Кудай өзү бүгүн көңүл берип карап турат, анан жолун ачат да, тирүүчүлүккө, жакшылыкка. Биз кийинки кезекте ошо өзүбүздүн майрамыбызды мындай маани бербей келгенбиз. Аны түшүнүп, кайра өз жолубузга келип, өзүңөр көрүп турасыңар. Өтө бир жакшы, шаңдуу эл катышып өзүлөрү. Майрамдык маанай өтө жакшы. Элдин маанайы жакшы. Айыл өкмөт башчыбыз Руслан Төлөнүшкө терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул кишинин айыл өкмөт болуп келгенден бери мына канча жылдан бери мындай майрам боло элек болчу чын-чынына келгенде. Элдин маанайы жакшы. Ар бир кварталдардан садик, школдордун жамааттары өзлөрүнүн боз үйлөрүн тигип эмгектерин кылып атышат. Жалпы кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктайм. Ал эми Кызыл Суу айыл аймагы тарабынан алдыңкы боз үйгө акчалай сыйлыктар каралган. Ар бир конуш ак өргөсүн тигип, кыз узатуу, тушоо кесүү өңдүү салттарды көргөзүп беришти. Ар улуттун өкүлдөрү да Ноорузга өзгөчө камылга менен келип, этностордун ынтымагы даңазаланды.
мынакей өзүңөр көргөндөй 16 божий тигилип атат. Биякта мектеп жетекчилери, жамааты, ошондой эле бала бакча жамааты, уйгур диаспоралары ушундай божийди жакынакай тигип, өзүлөрүнүн божийлердеги биз сыноо койдук эле. Мындай айтканда 30 000 биринчи орун божий, мыкты божийге, экинчи орунга 20 000, үчүнчү орунга 10 000, анан 4 местага 5 000ден акча каражатын караганбыз. Бизде бардык оюбуз, планыбыз боюнча иш жүрүп атат. Оюн зооктору уюштурулуп атат. Волейбол, футбол, таяк тартыш, күрөш оюндарын ушунун баары тең биз камтыганбыз. Мен жерден элиме ыраазычылыкты айтып коеюн. Ошондой эле айылдык кеңештин депутаттарына, Гүлчөн Абдрасуловна баш болуп барыбыз ушул мынакей ынтымак бар жерде ырыс бар экен. Ноорузубуз кут болсун. Нооруз майрамында кол күрөш, аркан тартыш, таяк тартыш, футбол болуп жатат буюрса. Анан эркин күрөш. Бунун баарына бул жылдагыдан башкача аябай. Биздин айыл башчыбыз Эшмамбетов Руслан Төлөнүчке ыраазычылык билдиребиз. Анткени мындай деңгэл мен көз карашымда биринчи жолу болуп атат деген ойдомун да. Ноорuz майрамын өтүп атканына аябай чоң демилге кылып атасыңар. Ошол демилгеңер аябай ишке ашсын. Дайыма ушул Ноорuz куттуу болсун, кирешелүү болсун, тынч болсун, элибизге тынчтык берсин, ынтымак болсун. Ынтымак болсо ырыскы өзү эле келет. Биз азыр башкарып турган президентибиз аман болсун. Ушул жаш болсо да ушул элдин атасы болуп атат. Ушул президенттин иши мындан ары уланып, эли дайыма жакшылыкта болсун. Саруу айылында да үлгүлүү үй наамы берилген Алмаз Чыныбаевдин коңшулары чогулуп, райондон келген кербенди тосуп алышты. Айылдын өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон элет тургунунун аракети, элдин ынтымагы тууралуу кеп козгогон аксакалдар бата берип, элдик таланттардын ырлары жаңырды. Эл жұртқа ошал ток болуп, тынччылык болуп, дайыма жаркырап, балабакыранын өңдөрү күлкү менен толуп, жакшылык болсун. Туура тандоо болуптур. Ошон үчүн деги эле элибизде, журтубузда, анын ичинде ушул Саруу айыл өкмөтүндө дайым ушундай үлгүлүү үй-бүлөлөр көп болсун. Колдон келсе ар бир ушундай үлгүлүү болсо кана, анда мамлекеттик такыр башкача болуп кетет. Туура эмеспи? Турда ишебиз. Ошон үчүн жакшылыктар болсун ушул үйдө. Биздин үйдө айылдык кеңеш, айыл өкмөт үлгүлүү үйдү көрсөтүп тартып атат. Өзүбүз өтө кубанычтабыз. Ушу майрамыбыз майрам кылана берсин. Жалпы элибизди, айылыбызды ушу бүгүнкү Ноорuz майрамы менен куттуктайм. Бардык кыргызстандыктарды ар дайым ушундай жакшылыктарыбыз көп боло берсин. Биздин Саруу айыл өкмөтүнө ушу үлгүлүү үй деп номинация тапшыруу боюнча комиссия түзүлгөн. Ошонун негизинде ушул үйдү Чыныбаев Алмаз Абдрасуловичтин үйүн тандап алдык. Анткени бул жерде Кыдыр акенин кызы ушул жерде келип, мына балдарынын баары тарбиялуу, балдарын баары органда иштеп полковникке чейин жеткен. Ошондуктан бул үй бекер тандалган жок. Бул уюткулуу улуу үйлөрдүн бири. Дархан айылында да улуттук оюндар мыкты уюштурулган. Балбан билек мырзалардын аркан тартышы, орду өңдүү оюндар өткөрүлдү. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп кербен менен ар бир айылга барган район акими майрамдын маани маңызын, ананда элдин ынтымагын белгилеп өттү. Ырдык айыл өкмөтүнөн баштап, бул Жаргылчак айыл өкмөтүнө чейин биз ушул Ноорuz кербени деп биринчи жолу райондо уюштурдук. Буга чейин өзгөчөлүгү, буга чейин бир гана райондун центри Кызыл Сууда болуп келген болсо, быйылкы жылы өзгөчөлөнүп Ноорuz кербенин деп ушул маданият бөлүмүнөн, райондук мамлекеттик администрациядан,
коомчулуктан болуп жер жеринде биздин ушул элдерибизди менен жеринде куттуктап, талаага барып, таладан үрөөн чачып, бата кылып, жакшы ниет кылып дегендей ушул иш-чараны уюштуруп келатабыз. Эң негизгиси максаты ушул элибизди баягы ар бир өзүнчө бир колот кылып өткөрбөстөн элди биримдикке, ынтымакка чакырып, ушул Ноорус майрамынын урматына баягы кечиримдүү болуп, ынтымактуу болуп, биримдик болуп, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге бир жакшы бата тилеп дегендей ушул иш-чараны өткөрүп келатабыз. Жети Өгүз район тургундарын, жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм. Ар бириңиздерге бакубат жашоо, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун, мамлекетибиздин түндүгү бийик болсун, желеги дайыма желбиреп, эсенчиликте, аманчылыкта. Ушул ар бирибиз мен мамлекетиме эмне кылып бердим эмес, мен мамлекетиме эмне салым кошутам деген таризде Будай буйрса бүгүнкү болгон ушул ак баталарыбыз кабыл болсун. Ушул дагы бир рет баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Жакшы тилек айтылып, ак сакалдуу аталардын баталары көөнөрбөс улуттук каада салттуу улап келе жаткан көчтүн уучу кур эместигин Жети Өгүз району Ноорус майрамында көргөзүп беришти. Мындай майрам райондун ар бир айылында белгиленип, улуттук ат оюндары менен коштолду. Жанара Сагындыкова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Жети Өгүз району.